Кулпунай эктим. 70 жаштагы Бактыгүл Кубатова Сузак районунун Атабеков айлаймагынын тургуну. Ал өзүнө таандык болгон бир нече сотгаянтка кулпунай эгип, неберелерин багып келет. 5 жыл мурда эккенбиз. Шундан дамалтырайлы жерди деп 3 жыл экпедик. 3 жылдан кийин быйыл дагы эгип, мана жаңы көчөт быйыл. Шуну алып эгип өстүрүп эми кичине сатып пайдаланып атабыз да. Бала чака багып атам. Жалгыз боене кулпунайын сатууга 2 ай мурда чыгар баштаган. Айтуусунда көчөттөрү быйыл жаш болгондуктан түшүмдү да аз берип жатыптыр. 2 айдан бери 3 күн суу коебуз, 3 күндөн кийин теребиз, 3 күндөн кийин суу коебуз, шундай. Анан эми түшүмүнү Алла барака берсин, көчөдө алганыча 150ден сатып атабыз, 140, 130 шундай сатып атабыз. 2 челектен эле чыгат азыр. Кудай кааласа быйылдан кийин жазда көп чыгат. Кулпунайдын килограммы 150 сомго чейин сатылып, кирешеси жакшы болгону менен анын да өзүнө жараша түйшүгү да бар дешет дыйкандар. Анткени бул жер жемиш назик болуп, кароодогу мүчүлчүлүктөн бат эле мөмө бербей калышы мүмкүн. Мына баштап чабабыз. Чапкандан кийин өзүнүн дарысы бар, onu чачабыз. Ondan кийин дагы от басат. Onu чачабыз. Мына түшүмгө дары чачабыз. Эми өзүнүн расходу ham көп бирок. Эми расход көп болсо ham бая дыйканчылык экен үргөнүп калдык. Шуну 200 келип да быйыл эгип койдук да. Соңку жылдары Сузак районунда кулпунай көп айдалууда. Адистер муну аталган өсүмдүктүн көп жыл түшүм берип, чыгымды аз сарпташы менен байланыштырышат. Белгилей кетсек, Сузак районунда быйыл 25 гектар кулпунай эгилген. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.